Кичинекей жерди караш үчүн 1 вышка, 2 вышка, 3 вышка, 4 вышка, 4 вышка Өзбекстан карамагында ушуну коруп турушат. Биз ушул жерде биздин мына жерде заставабыз бар. Солдаттар жаңырда күнү түнү ушуларга каршы турушат. Мына камыштан турган капа биздин вышка. Мына 4 вышкага каршы 1 капа турат. Мынау платина, су сактагычыбыз, компроват. Бул компроваттын бул жагы бардыгы биздин жер, Кыргызстандын жери. Жаткан жер мына су. Ушул жер, бул жер мына көрүп турганыңыздарда, бул жер аябай чокку, вышка деп коюп, вышка дейбиз. Бардык жер көрүнөт, алаканга салгандай. Бунун стратегиялык мааниси өтө маанилүү жер. Бул жерди алдыра турган болсок, Өзбекстан толук түрдө компроват су сактагычын, су жаткан чашканы дагы, мына жакта суунун рычагын дагы толук кандуу контролдогонго мүмкүнчүлүк алат. 50 гектар жерди берчү болгон болсо, анда ана су тоскондон баштап, су тоскондун ара-карагынан баштап, ошол жерден дөңгө чыгат дагы, онау дача деп коебуз. Ошол биздин үлүш жерлердин башы, нарагы үлүш жерибиз, берагы адыр жерлер. Ошонун кырынан, ошондойнан о дөңгө чыгат. Дөңгө чыгып, кайтып мына биз турган жерге чейин келет. Мына жерде илгери компроватты куруп атканда асфальт жол бар. Ушул жолду сурап атышат. Бул асфальт жолду дейт, шылтоосу компроват кесин ремонт кылыш иштери үчүн дейт. Жок, компроват кесин ремонт кылганга булар муктаж, жолго муктаж эмес. Себеби мунунда Өзбекстандын өзүнүн аркы беттен келе турган жолдору бар. Платинанын үстү менен келип кеңири ремонт кылса болот. Biz mesela 70 yıl 80 yıldan beri şu ayılda turabız. Şu granisada öyle turabız. Bu olsa biz 30 adır kanalı meyaktan gelet. Dıykançılığımız da öyle bolboydu. Ne güzel. Şu granisanı koruş üçünle şu yerde yaşap atabız. Hem biz kıyınçılıkta yaşap atıp şu granisanı koruvasak buradan daha 50 hektar yer verir hatta. Bu şun biz narazıyız da. Бул жер такталган жер, эч кандай талаш маселеси жок, таптакыр жок. Баарыбыз түшүнөбүз. Талаш жерлер алмашуу жолу менен чечилет. Бирок талаш жерлерди талаш жер менен алмаштырыш керек да. Талаш жерди тынч турган жерге эмне кылат алмаштырып? Кече şu делегациянын председателі Камча Кыдыршевич 50 гектар боюнча айтты. Бул мени ал менен алмашты деген жерим жок. Бул 34-чү протоколдо ушул маселелердин бардыгы каралды. Туура бул жерде 50 гектарды Ташакурдан бере турган болду. Бирок ошол 34-чү протоколдо эле биз ошол жерди да кошуп сурадык. Бул экөөнү мындай. Буларды бир протокол деп түшүнүш керек да. Мисалы протоколду буза турган болсок, бул ошол жердеги договорда кошо бузулат деген мааниде айтмакчымын да. Булар 100 гектар жер сурады эле. Мен башында чын айтканда анча-мынча билбей туруп эле ал жерде болуптур деп коюпмун. Кийин балдар айтып келишти. Мына Бактыбек Болбурович айтты, госрегистрлер келип айтты, 100 гектарды берсек болбой калат. Себеби ал жерде биздин погран заставабыз бар, ал жерде биздин жолубуз бар, башкабыз бар. 50 гектар берсек жетишет деп. Болуптур деп акырын 50 гектарды бердик а жерден. Алар бизге баягы эле жерден 50 гектардын ордуна 50 гектар кошуп берди.